Соңды елге алабыз. Елгеніміздің себебі бұл онға кислород аралашып, біздің намыз жақсы болып шығады. Коомдо айымдардын ишкердик кылуусу жыл санап өсүп барат. Ар тармакта тигүүчүлүктө, соода иштеринде жана тейлөө кызматтарында, даярдоо цехтеринде иш алып барышууда. Дал ушундай ишкер айымдардын катарын Баткен шаарынын тургуну Барно Ахматова да толуктайт. Ал бүгүнкү күндө чакан ишкердикти колго алып, кондитердик азык жана бөлкө нан даярдап чыгарат. Каарманыбыз өз ишмердүүлүгүн жүргүзүп келе жатканына быйыл 4 жылга чамалады. Идея жолдошумдун идеясы болчу. Анын идеясы кичинекей печка менен баштаганбыз. Бул жакта кичинекей печка турат. Ушул печка менен баштап, жолдошум күнү түнү нан жаап, ушул столдун үстүндө уктап калган учурлары көп кездешчү. Атайын проект жаздым. Проектте болсо Бишкек шаарында комиссиялар бар. Ошолор карап көрүп, аларга жаап калып, бизге 2000 евро бөлүп беришти. Аларга аны акчага болсо, жолдошум экөөбүз чоң печкени алдык. Жумасына 4 ирет бул чакан нан бышыруу цехтен 400гө чукул нан даярдалат. Алар азырынча ири базарларга сатыкка чыгарылбайт. Аны менен гана чектелбеген ишкерлер интернет аркылуу да буйртмаларды кабыл алып жумушун жүргүзүшөт. Ошону бир гана ирети менен кылып, албетте жетишсе болот. Менде эле азыр учурда кичинекей жаш балам бар. Ошону жөнөлтүрбастан жолдошума жардамдашып, үй бүлөлүк бизнесибизди келечекте кеңейтип, Кыргызстанга өзүбүздүн продукцияларыбыз чыгып, жана чет жака импорт болушуну каалаймын. Ахматовага жолдошу күн сайын жардам берет. Алардын эртең мененки таңы ун ээлеп, камыр жасоо менен башталат. Ишкер үй бүлөнүн башкы максаты азыкка болгон талапты коомдун арасында күчөтүп, жумуш орундарды көбөйтүү экендигин айтышат. Баткенди биринчи камсыз кылгандан кийин ички рынокты 7 областка ачабыз деген ниетибиз бар. 7 областка ачып туруп, жакшы эле болуп кетсе, коңшулаш мамлекеттерге өзүбүздүн магазиндерди ачабыз деп ниет кылып алабыз. Ниет жакшы, амал ниетке жараша болот. Аялдардын бизнестеги орду чоң. Өлкө аймагында ишкерликке ыктаган айымдардын саны жыл санап өсүп жатканы шексиз. Аялдар кичи жана орто бизнестердин кыймылдаткыч күчү катары кызмат көрсөтүшүүдө. Бул кырдаал мамлекеттин казынасын көбөйтүүгө да тиешелүү деңгээлде салым кошот. Бактыгүл Мирадилова, Нурзат Кабылжан кызы, Медербек Айдарали уулу, Нурньюс, Баткен облусу.